Аканит деген атка конуп, аткаминерлердин арасында айырмаланып турган президенттин досу, чуулганду министр Алымкадыр Бейшеналиев учурда камакта, убагында Катардагы кафедра башчысы болсо, акыркы саясий тополоңдон кийин карьерасы көккө учкан. Алымкадыр Бейшеналиев акыркы 2 жылда эмнеси менен таанылды, эмне үчүн камакка алынды, же өлкөдөгү саясий тирештин куралына айландыбы? Кыскасы бүгүнкү чыгарылыш кызыктуу болот. Сиздер менен мен Наргиза Асекова. Салам. Алымкадыр Бейшеналиев министрлик кызматка 2020-жылы жүз берген тополоңдон кийин орношкон. Анда бийлик толугу менен алмашып, өкмөт жаңыланганда саламаттык сактоо министрлигинин креслосын ээлеген. Аткаминерлердин арасынан Алымкадыр мырза эң чуулгандуусу болуп, түрдүү демилгелери менен бир гана социалдык тармактарды эмес, бүтүндөй элди зериктирген жок. Бейшеналиевдин жылдызы Аканиттин жардамы менен жанды. 2021 жылдын жайында коронавирус күчүнөн тая электе министр бул илдетти Аканит менен айыктырам деп коомдо кызуу талкуу жараткан. Кызык болуп туруп ич керек. Чай ичкенде эле отуруп алып эле. Көп узабай эң уулу деп эсептелген Аканитти жада калса бейтапканаларда коронавируска чалдыккандарды даарылаш үчүн колдонуп баштаганы ачыкка чыккан. Алымкадыр Бейшеналиев мындай дарылоо ыкманы Садыр Жапаров сунуштаганын, керек болсо аны кайнатууга президент өзү кол кабыш кылып жатканын айткан эле. Когда болели его родственники, дети, он за один день вылечивал грипп и вылечивал других заболеваний. И отец Садыра Нуркожоевича научил Садыра Нуркожоевича, как надо определять дозу и как надо давать. И в первой волне, в июне-июле, Садыр Нуркожоевич обратился ко мне и сказал: вот я тебе даю лечение от ковида. Ортодон Бейшеналиев уу коргошун менен дарылоо ыкмасын Садыр Жапаров жеке сүйлөшүү маалында Россиянын президенти Владимир Путинге дагы айтканын ачыктап салган. Садыр Нуркожоевич Владимир Путин менен бул тууралуу ысык көл тамыры сүйлөшкөнүн айтып берди. Путин эгер бул каражат таасирдүү болсо илимий негизде текшерип, коронавирус менен күрөшүүгө колдонууну карап чыгуу керек деп айтыптыр. Бирок Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев министрдин айткандарын калпка чыгарган. Коронавирус дарттын Аканит менен дарылоого каршы чыккандар арбын болгон. Жада калса жогорку кеңеш Алымкадыр Бейшеналиев Кыргызстанды бүткүл дүйнөлүк коомчулукка уят кылды деп анын отставкасын талап кылып чыгып, бирок тиш өтпөй койгон. Түз эфирден Аканиттин кайнатмасын ичкен Алымкадыр Бейшеналиев, эске салсак, коронавируска каршы вакцинаны дагы алып, ал сүрөтү соц түйүндөрдө мемге айланган. Министрди кызматынан бошотуу талабы менен бир гана жогорку кеңеш эмес, үй бүлөлүк медициналык борбордун кызматкерлери дагы кол топтошкон. Анда Алымкадыр Бейшеналиев өзүн Петр Биринчиге салыштырган. Бербей деле, мисалы алсак, тиги жана бариндердин сакал жүргөн сакалдарын өзү алып, момундай кылабыз деп реформа кылган. Алардагы баягы бай эмелер, сар, князь, бариндердин бардыгы Петр Первийди кетсин, Петр Первий жаман кылат деп история көрсөттү да, жакшы деп аткан экен. Алымкадыр Бейшеналиев 2020-жылы жүз берген революцияны Садыр Жапаров уюштурган деп дагы бир ирет кызуу талкуу жараткан. Я вот хочу еще раз открыто сказать. Революцию сделал Садыр Нуркожоевич. Потому что 5-го мы когда сидели, обсуждали и людьми и так далее, у нас была связь, видеосвязь колонии, где он сидел. И каждый раз он давал нам поручения. Вставайте, идите туда, соберите людей, вот здесь, вот здесь, здесь. То есть он нас направлял. Потому что у нас мы думали, что, как дальше делать, и так далее, и он направлял. А когда уже мы освободили ночью, он уже взял руководство на себя. Өткөн жылы кышында Алымкадыр Бейшеналиев Алато 24 телеканалынын эфирине көзү көгөргөн абалда чыккан. Анын себебин министр көзүнө арча тийип кетти деп түшүндүргөн. Албетте, анык себебин министрден башкалар билбесе керек.
Жакында эле аксаган абалда журналистке интервью берди. Болгондо дагы ич кийимчен. То есть у вас там это, да? Ничего себе. Почему такой огромный синяк? Это что? Упал же. Здесь разрыв, вот разрыв этого мышцы. Ийбаса, дагы бир кызыктуу жагдай. Көрсө Алымкадыр Бейшеналиевдин үйүнүн коргосунда бир гана кыздар окуган диний багыттагы окуу жайы бар экен. О жерден эртең менен турганда мен жумушка чыгып баратканда бир 200-300-200ге жакын кичинекей кыздар мени жумушка жөнөтүшөт. Абдан жакшы кылып. Алымкадыр байке ден соолуктуу болуңуз, жумушка жакшы барып келиңиз, жумушту жакшы иштеп келиңиз деп тилек дуа кылышат. Настроением бурамдагандан кийин Исманкуловду жайлайды. Ооба, көз доктур Исманкуловду жайлаганга Алымкадыр Бейшеналиев далай аракет кылды. Лопух, я же тебе сколько дней ищу. В течение трех часов, если не освободишь, у тебя будут проблемы. Андан бери 3 ай өттү, бирок Исманкуловду жеке менчик клиникасынан чыгара алган жок. Эшигинин алдына кум төктүрүп, кире турчу эшигин ширетип, митинг уюштуруп, мамлекеттик оорукананын сыртына ремонт жасайм деп оңдоо иштерин баштап, айтор аргасы калбады. Исманкулов көгөрүп эле чыкпай койду. Исманкуловдон сырткары Алымкадыр Бейшеналиев далай дарыгерлер менен кармашып, бир канчасы иштен алынды. Ичинен эң көрүнүктүүлөрүнө гана токтолсок, Бишкектеги травматология жана ортопедия боюнча илим изилдөө борборунда директор болуп эмгектенген Сабырбек Жумабековду кызматынан бошотуп, Чүй облустук ооруканасында ондогон жылдар бою эмгектенген Эрнст Акрамовдун илимий борборун жаап салган. Алымкадыр Бейшеналиев чалдыккан дагы бир жагымсыз учур бул анын жумуш ордунда ичимдик ичип жатат деген видеонун тарап кетиши. Бирок министр бул видео боюнча дагы өз түшүндүрмөсүн берип, ал дайыма мас абалында жүрөрүн тамашалаган. Мен арак ичпейм, бирок мас болуп жүрөм. Жашоого вактылуу болуп жүрөм ошол үчүн мен. Алымкадыр Бейшеналиевдин жеке жашоосуна байланыштуу дагы сөздөр, сүрөттөр жана видеолор тарады. Социалдык тармактарга ал жардамчысы Мээрим Тилекова менен бирге түшкөн видеолор чыккан. Алымкадыр Бейшеналиев түрдүү ызычууларга карабастан кызматында жакшы эле кармалды. Бирок 1-июнда Чолпон Ата шаарындагы Алтын балалык ден соолукту чыңдоочу реабилитациялык комплексти ишке берген күндүн эртеси эле камалып кетти. Болбосо ал иш-чарага президент Садыр Жапаров өзү дагы катышып, аткаминерге ыраазычылыгын билдирген эле. Ушунун баарын уюштуруп, 1 жылдан ашуун эмгектенген куруучуларыбызга, ар тараптан демөөрчүлөрдү таап курулуш иштерин бүтүргөн министрибизге терең ыраазычылык билдирип кетели. Эртеси 2-июнда башкы прокуратура Алымкадыр Бейшеналиевди COVID-19 каршы вакцина сатып алуудагы коррупцияга айыптап чыкты. Министр Алымкадыр Бейшеналиевдин жеке тапшырмасы менен 2021 жылдын апрель, июнь, июль жана сентябрь айларында чет өлкөлүк менчик компаниялардан 1 миллиард 581 миллион 474 миң 315 сомдук 2 миллион 460 миң доза вакцина негизи сатылып алынган. Аталган акча каражаттар офшордук аймакка которулгандыгы белгилүү болгон. Жалпысынан 7 кылмыш иши козголгон. 1 кылмыш иши коррупция беренеси боюнча, 2 кылмыш иши опузалап пара алуу беренеси, 4 кылмыш иши кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана билип туруп пайдасыз келишим түзүү сымал кинелер коюлган. Учурда Алымкадыр Бейшеналиев тергөө абагында. Аткаминер анын камалышына башкы прокурор Курманкул Зулушевду күнөөлөйт. Айтымында ал министрден өч алып жаткан эмес. Чейлешкен бул окуяга ортодон президент Садыр Жапаров кийлигишип, окуяны иликтөө боюнча комиссия түзүп, тергөө аяктаганга чейин башкы прокурор Курманкул Зулушевду кызматынан четтетти. Мен калыс болушум керек, анткени коомчулукта башкы прокурор менен министр бири-бирине өчөшүп калган деген пикирлерди айтып жатышпайбы? Ошол үчүн азырынча экөөнү тең бир жактуу каралоодон алыс болуп турсаңар, тергөө жүрө берет, эч ким тоскоол болбойт. Комиссия жөн гана материалдар менен таанышып, келип мага маалымат беришет. Ошондон кийин жыйынтык чыгарабыз. Бирок экс-судья Клара Сооронкулова Садыр Жапаровдун бул кадамын одоно ката деп эсептейт. Мындай пикирин Клара Сооронкулова 24 KG басылмасына билдирген.
Президенттин Курманкул Зулушевди тергөө аяктаганга чейин кызматынан убактылуу четтеткени мыйзамдар толугу менен иштебей калганын көрсөттү. Айтымында мамлекет башчынын бул аракети прокуратурага басым жана иликтөөгө түздөн-түз кийлигишүү болуп эсептелет. Сооронкулова президент жогорку кеңештин макулдугун албай, Зулушевди кызматынан убактылуу четтетүүгө укугу да жок болчу деп, башкы прокурордун орун басарлары президенттин чечиминин үстүнөн даттанышы керек эле деп билдирди. Бул окуя кандай аяктайт чынында эле белгисиз. Анткени Зулушев дагы, Бейшеналиев дагы президент Садыр Жапаровдун тарапташтары жана ишенген кызматкерлери болчу. Эске салсак, Алымкадыр Бейшеналиев толгон токой ызычуулардын арасында бейтапканалардагы бахилаларды бекер кылууга жетишкен. Аны айта кетпесек болбойт. Жана ондогон медициналык колледждерди жабууга белсенип, бирок ишин акырына чыгар элек болчу. Ортодон фактчек KG порталы Алымкадыр Бейшеналиевдин жана анын үй-бүлөсүнүн кандай мүлкү бар экенин иликтеп чыгышкан. Алымкадыр Бейшеналиевдин жубайы да ишкер экени маалым болгон. Бейшеналиев министр болуп дайындалгандан бир нече ай өткөндөн кийин анын аялы Ысык Көл облусунун Чоктал айылында жайгашкан Париж Ко ЖЧКсын негиздеген. Париж Ко компаниясы Ысык Көлдөгү коттедждерди сатуу жана ижарага берүү менен алектенет. Аймактын жалпы аянты 15 гектар, анда 75 коттедж, 88 батир, 2 пляж, ысык суу чыккан булактар бар. Азыркы тапта Алымкадыр Бейшеналиев УКМКнын абагында. Анын ишин башкы прокуратура тергеп жатат. Ал эми бул ызычууну президент түзгөн атайын комиссия иликтөөдө. Сиздер менен мен Наргиз Айсекова болдум. Бул видео жакса, аны менен бөлүшүп, лайк басып, биздин каналга катталууну унутпаңыз. Көрүшкөнчө.